коляска алганбыз. Ушуга балам көп болсо бир 2-3 жолу көчөгө сүрөп чыктым. Ошондо турат бул жерде балам. Коляскасы. Böyle çangını sürüp kom gayret çangda patılam üstün cevap kom gelet de bütün balını. Kadın o kadar turat göp olsa bir 2-3 yolu oturdu. Andan keyin başına koldan böyle turat uççerdi. Көзү жашка толуп боздоп жаткан бул келиндин аты Гүлзат Үсөн кызы. Ал 3 баланын энеси. 7 ай мурда кендирди кескен жокчулуктан улам кенже уулун көтөрүп, мечиттин жанында кайыр сурап чыгууга аргасыз болгон. Же жумуш жок, же акча жок, айласыздан кайыр сурап чыккан элем. Рейд өткөрүп жүргөн милиция кызматкерлери эмчектеги баламды алып коюшту. Бүгүнкү күнгө чейин кайтарып ала албай жатам дейт каарманыбыз. Уулун кайтарып алуунун аргасын издеген эне Свердлов жана Ала Мүдүн райондорунун социалдык коргоо кызматынын ортосунда калган. Аталган мекемелердин ишине нааразы болгон Гүлзат Үсөн кызы баласы аны тааныбай өсүп жатканын айтып кейит. Негизинде мен ушул 30га чыктым, ошол вакытка чейин паспорт албай аябай кыйналып келгем. Балдарымда бир да толук документи жок болчу. Мен азыркы учурда 3 баланын энесимин. Эң улуу балам 9 жашта. Андан кийинкиси 6да, андан кийинкиси, андан кичүүсү мына 1-июлда бирге чыкты. Тилекке каршы ал балам азыр жанында жок. Ошо 2020 жылда боюнда болуп 1-июлда баламды төрөдүм. Анан үйдө ушун бирде квартиранын акчасын төлөй албай калып, бирде продукт түгөнүп калдым. Азыр жалгыз кызмын да, тууганым жок, жалгыз элем. Мамам колунан эмне келет, ал өзүнүн жашоосу менен өзү да. Мен жалгыз кызмын, бир да тууганым жок. Турмушка чыккан. Бул биринчи жолдошуман, улуу балам. Бул 2 балам, экинчи жолдошуман. Ошо март айларында кыйналып, ошондо балам где-то 8 ай болоюн деп калган. 19 мартта Осмонкулов көчөсүндө мечитке кайыр сурап чыккам. Саат 1:30 жакын милициялар келишти. Как раз намаз башталып атканда, "Эже, сиз бул жерде эмне турасыз?" деди да. Ушундай болуп турабыз деди. Анан сиздин балаңыз кана документтерди айтын, документим жок, паспортум жок менин дедим да. Десем, паспортуңуз балаңыздыкы бар дейт да, меники жок болсо мен албасам кайда баланыкы болот дедим да. Точно бул сиз балаңыз, өзүңүздүн балаңызбы? Ооба, өзүмдүн балам, мына мен эмчеги эмиздим дедим. Анан тияка эмеге алып барышты, эмеге өздөрүнүн иштеген жерлерине алып барып, ошо мен оформлять этип баланы изъятия кылабыз деди. Изъятия кылып баланы алабыз деди. Албагыла деп эметтим да, албай эле койгула десе, алабыз, паспортуңуз жок экен. Биз кайдан билебиз, бул сиздин балаңызбы же сиздин балаңыз эмеспи? Менин балам, мен эмчеги эмизип атам, албай эле койгулачы, кантип аласыңар десем, болбой ошол жерден баламды изъятия кылып коюшту да. Паспортуңузду бүтүргөндөн кийин балаңызды беребиз дешти. 4 ай баламды көргөн жокмун, 4 ай вообще. Ошо атайын малютка үй экен. Ошо малюткага баламды алып кетти. Улам барып аттым. Баламды берип койгула деп десем, жок, бербейбиз, документиңиз жок деп, ушу Свердловский районго. Восток 5-те Свердловский район, ошол жактын соцзащитасы улам барам, ыйлап барам, паспорт бүтүргөнгө аракет кылдым. Бирок жыйынтык чыкпады да. Мен башка эле фамилияны издеп эле, ушинтип мамам туура эмес айткандыктан ушинтип эле таппай эле келгем да. Паспорт нусоого болгону чогулттум, жанагындай несудимый, мысидумый чогултуп алып бардым. Паспорт апарсам алар дагы комиссияны күткүлө деп койду. Комиссияны күтүп 1-2 ай жөн эле жүрдү. Арадан жөн эле 1-2 ай өтүп кетти да. Аны уже эң акында болбой калганда бардым да комиссиядан мамаңды хотя бы ээрчитип келдим. Мамамдыкта жок, анткени ал жок деп мамам восстановление кылган эмес да. Восстановление кылбай ушул жака чейин жүрүп келген, мамам анткени кичине ишчетти эле да. Анан ошондуктан меники да жок болгон. Анан хотя бы комиссияга мамаңды ээрчитип кел деди, кантка. Мен паспортты бирөө Ивановкадан бирөөнүн үйүнө учетко туруп, ошол жактан бүтүрдүм да. Анан ошол жактан эмесе мамаңдыкы алып келди. Комиссиядан мамасыныкы жок болсо биз кантип кызына бүтүрүп беребиз деп туруп, делонун сыртына колтоюп жазып койду, энесиникин бүтүрүп келсин деп. Анан эмне кыларын билбей 2-3 күн үйгө келип ойлондум, ыйладым, кандай кылсам дедим. Анан ушу тааныштар аркылуу бир адвокатты таап беришти мага. Ошо байкенин күчү менен мени чакырып, баарын алакыбалым түшүнүп,
эме кылды, алда каттарды жөнөттүм. Неге ушундай паспортный стол бул кыз кайрылса силер эмнеге бүтүп бербей атасыңар десе, ал байкеге да алар жооп беришкен жок. Ошо байкенин арты менен анан ал байкеге айттым, байке журналисттерге кайрылат. Анда кайрылса кайрылалы деп ошо байке видеону чыккан эртеси күнү эле уже мени паспортный столдо алар чакырышты. Ушундай башында эле айтпайт элеңиз деп эле ошо негизи азыр бизде Кыргызстанда мынтип менин жумуш бүтпөй калып, атагың чыгыш керек экен да, бирдеке адамдарды аябай басынтат экен. Анан ошентип паспортумду 30-июльда алдым да. 30-июнда алдым, 30-июнь. Балам 1-июлда бирге чыкмак. Ошондо сразу паспортумду ала салып, жака чуркап бардым, Восток 5-тагы эмегечи. Чуркап бардым, паспортумду алдым, мага разрешение бергиле дедим. Анан ошокто иштеген кыз как раз менин баламды эме кылган ачышканда, документ, свидетельствосунда бекер сиз пока паспорт алганча биз аракет кылып көрөлү деп. Анан паспортумду алар менен ГРСке алгыс болуп, эжем, тайжем бар, мамамдын бир сиңдиси Токмокто баламды окутуп аткан. Ошол эжем мен алгыс болуп үчөөбүз ГРСке бардык, балама свидетельство жазаттык. Анан кайра келип разрешение алдым, бергиле разрешение. Баламды 4 айдан бери көрүлөк. Барсам балам мени тааныбай калыптыр. Эмчекте кезинде алып кетишкенде. Ошол жерде ыйладым 4 ай, бир жумада бир эле көрөм. 2 ай өттү, 2 ай, 2 разрешениянын берип ушинтип посещать этип улам эметип аттым. Анан макул мен паспорт алдым дедим. Силер кайсы райондо турасыңар деди. Бизге карап өткенсиңер, Свердловский районго карап өткенсиңер, баары өзүңөр жашаган жактын соцзащитасына барып, как бы ак эме үй как живут дегенде ушундай турбайбы? Үйү кандай жашайт? Алар келишти. Аларга келген жок еще. Мен аларга барсам алар мени урушуп коюшту да. Кандай мен чынында мен мектепте окуган эмесмин да. Кудайга шүгүр, тамга тааныйм, жазганды билем. Мындай госучреждениеде иштеген адамга түшүндүрүп бериш керек да. Заявление жаз дейт, эмнени жазам, мен түшүнгөн жокмун. Анан чыгып кетип калып, Восток 5-те кыздарга бардым. Кыздар мени ушинтип салыш, мен түшүнгөн жокмун, кандай кылыш керек деп. Анда биз компьютер менен запрос жөнөтүп эметип койгон, алар ошондон анан сизди үйүңүздү текшеришет деди. Макул деп жүрдүм, анан аларга бардым, мен тияктан кыздар силерге жазды, ооба келди. Анан качан текшересиңер? Бизге кат жөнөлгөн, закон боюнча 14 күн деди. Макул мен 14 күндү күттүм. 14 күндү күтүп, уже өтүп кеткенден кийин да бардым да, качан текшересиңер десем да, ошондо да мага кыялдарын көргөзүшүп, негизи кагаз түшкөндөн 14 күн өткөндөн кийин жана выездной дем болгондо алар өздөрү адрести таап келип текшериш керек да. Мен аларды өзүм эжитип келдим, тияка барып өзүм келип үйүңдү текшерип берип койгула дедим. Гүлзат Үсөн кызы үй бүлөдө жалгыз кыз. Апасы ичкиликке берилип кетип, ал жарыкка келгенде туулгандыгы тууралуу күбөлүк алынбай калган. Ушул убакытка чейин паспорт да албай келгенин айтат. Эми уулун кайтарып алуу үчүн жандал бастап жүрүп, жактоочунун жардамы менен паспорт алганын кошумчалады. Бирок учурда анын жарандыгын тастыктаган документи болсо да, баласын кайтарып ала албай жаткан учуру. Текшеришти, келди, биякты көрдү. Анан эртең менен мен кетип атканда балдарын тамак ичиптир, үстөлүнүндө кичине эми балдар да жуулбайт да. Ичиш калыптыр, анан холодильниктин ичинде этти мурда күнү салып жебейбиз, анан ичинде эмесин балам чыгарып коюптур, кан болуп калган. Аны жүйүмдө унутуп калыптыр ошо кечине. Аны эртең менен ошо текшерип, анан үйүңдө условияң жок экен, балаңа жаткан жер жок экен деп ушун жазып кетишти. Анан силер катты өзүңөр берип коесуңарбы дедим да, берип коесуңар да тияка десем, берип коебуз деп эметип десем, тияка барып берип коет экен, текшерип келишти, келдиби десем, жок, келе элек деди, келген жок деди. Анан мен кайра сурасам, барат да силер биз эметкенден деп постоянно мен барган сайын мага ушунтип кичинекей кызды урушканда мени урушуп коюшат да. Анан кийин ушинтип мен ушубакка чейин баламды албай келсем, анан комиссия тияка жөнөттүр, кагазды ошо кыйналып атып, ошо жетпей атып билбейм, эмне үчүн жетпей атканын билбейм. Кат келиптир, анан кийин комиссия 3-күнү болот деди. 3-күнү Токмокто тайжем экөөбүз, мен жаман оюм жок, рас баламды алат экенмин деп, баламды жаңы кийиндерди алып койгом да, ошолорду алып балам комиссия решение чыкса мен барып сразу эле баламды алып кетет экен деп комиссияны күттүк. Аякта толтура комиссия келип атты. Алардын кээ бирөөнүн 5 баласын алып коюптур, кээ бирөөнүн 3 баласын алып коюптур, кээ бирөөнүн полный 5-6 баласын, алардыкы күлүп эле чыгып аттык комиссиядан. Анан кийин эң акыры баары бүткөндө мен кирдим комиссияга. Кирсем, калп айтмайм, мен бай жакшы эле караган жокмун, 10 чактыдай киши.
отуруп туруп комиссиядан мага бир да киши сүйлөгөн жок. Ошол жактан эки эле кыз чечим кабыл алып койду. Бунун условиясы жок экен. Биз муну тиги село ала митингдин соц защитасына которуп беребиз деп которуп салышты да мени. Которуп салды, болду, решение, мы закрыли дело деп койду аларчы. Уже бүттү, биз силер менен иштешпейбиз, силер жака которобуз, тигилер балаңарды алып береби, алып бербей, это не наш дело, они сами будут решать деди. И анан макул деп кет ошол жерден ыйлап чыктым, өлө ыйладым. Анан кийин кайра эртеси күнү ушундай силерге которду десем, бизге келелек. Ошол күндөн бери дагы эле келелек, барсам эле келелек. Анан көчө күнү уже 5-inde баламды 1 айга разрешениясы бүтүп калган да, 5-августта жаш берген, 5-сентябрга чейин да. Анан көчө күнү кой баламды барып посещать этип коеюн, уже бир жумада бир эле көрөм да деп баламдын паспортумду алып алып чакка бардым да, эмеге Салиева көчөсүндөгү агаларга барсам, алар мени кагат да, эмне келген жок, биз балаңарды биз алган жокпуз да, бар каяктан алдыбы, ошолорго апар деп атпайбы. Ошол жакка кайра чакка барсам, тигилер мен мындай футбол теп атат да, эрмектепчи. Ошо кайра тияк бардым, жок, биз бере албайбыз, тиякка силер өткөрүп бербедик беле, силердин биздин ишиңер, силер менен иштешпейбиз да. Тигилер иштешет деди. Анан айттым ошол жерде, чоң кыз дедим, тиягың биякка жиберет, биягың тиякка жиберет, мен кандай кылам дедим. Эмне кылышым керек дедим. Мен мисалы үчүн издеп көрдүм, балким алым келип калабы, может нормальный квартира депчи. Издеп көрдүм да, квартира издеп көрсөм, алардын 7-8 миң экен. А мен бияка 3,5 миң төлөйм. Кышында печкасы неметет, жуунган жериңер жок экен дейт. Бул балам болсо кетет да сентябрда. Калабыз да, болот да, Кудайга шүгүр. Анан кийин условия жок деп, мен мисалы үчүн башкага алгым келбейт. Мен жалгыз кызмын. Мен туугандарым жок, мага эч ким жардам бербейт да, туурабы? Анан бул жагы несправедливый болуп атпайбы? Тияка постоянно балам посещать эткенине барсам, эже балаңызды аласызбы, уже 6 айдан өтүп кетти дейт. Негизи алар по закону 6 айга чейин карайт экен да. Уже биздики 7-айга кетип атат да, уже 7 ай, 8 ай болуп атат ар жагычы. Баламды алгандан билбейм, мындай өзүнчө бир нормальный жашоо, жаңы паспортту менен бир жакшы жумушка кирип иштейин дегем да, мындай айлыгы жакшыраак, кичине мындай эмелер да бар да, жумуштарчы. Азыркы моментте мен ушу менен күйпөлөктөп, баламды алыш керек, бул балама даже кийим алып бере элекмин. Кийим кантип алып берем, кайсы акчама алып берем, мен билбейм да. Башка квартирага мен алым келбейт, мен условия жок эле, мен ушул жерге ичкен катындар орустарга деле берип атып, ичип жүргөнчү. Эмнеге мага бербейт же билбейм, аябай басынты, өлө ушунча мен билбей жүрүптүрмүн адамдар кандай экенинчи, просто ушу 7 айдан бери жаман кыйналдым, ыйладым. Көз жашым тыйылбай койду. Азыр бирдеке кылыш үчүн обязательно ушинтип, Кыргызстан ушинтип калдыкпы, ушинтип эл түшүнтпөйүн, иш бүтпөй калганбы, билбейм. Дагы Кудайга шүгүр, жакшы элдер бар үчүн паспортум бүттү. Балама свидетельство алдым да. Жаман эне болсом, баламдын паспортун, документин ала элек деп мектепке кантип киргизет элем? Эгер жаман эне болуп балдарымды окутпайм десем, тыштап салып кете бербеймби, туурабы? Жумушта жакшынакай жумушка кирип иштейм, иштеп атсам эле чакка барыш керек, бияка барыш керек, чак чакырат, бул комиссия, тиги комиссия, ол эле мен азыр нормальный же иштеген киши эмес, же баласы бар киши эмес, же баласы жок киши эмес да. Ушудан азыр квартиранын жарты акчасын бердим, жартысы берилек, биринчи айдын биринде берет элем, ар бир айдын. Квартиранын жартысы берилип, жартысы бериле элек азыр. Азыр иштейсиз? Кухняда иштейт элем, кухработница болуп иштейт элем. Азыр болсо ушундай абалым ушундай болуп атканда жумуштагылар биротоо баарын бүтүрүп алып чыкчы, андан көрө бир жаңсыл болуп атып сурандып эле кетип калдым да, иштеп атып элечи, бияка кой, тияка бир күндө, 2 күндө эле ушинтип элечи. Анан кээде үй актап, кайгындай мындай батыраак болгон жумуш болсо барып эметип турам да. Токмокко даже чакырып үй акта десе ошоко кетип калам да. Балдарым, эжем, тайжем карап берет да аяктачы. Тайжем өзү жардам берген, анын багышы өзү деле күйөөсү жок, ал өзү күйөөсү кайтыш болуп кетти. Жолдошум бар, Кудайга шүгүр, анын деле жумушу бирде болот, бирде болбойт. Кыскасы билбейм кандай жашоого өзүм туш болгонду да түшүнбөйм.
эмне кылат билбейм. Каралашып балдарыбыз Каралашат, ооба. Эми бирде жумушум болбой калды дейт, бирде жумушум болот дейт, эми жумушу бар жок. Ушундай да, билбейм. Анын документтери бар беле балаңызды алганга? Анын документи бар да, жок. Анын документи болгондо жанагы ЗАГС жок болгондон кийин аны сожитель деп коет атпайбы? Бул сожитель эле турбайбы? Мы же по закону ошондой эле болуп атпайбы? Никаких документов жок болсо, о браке ничего нету. Кандай болот да? Ошон үчүн сожитель эле сыяктуу турбайбы? Акча жок болду. Ал убакта да еще балам кичинекей болду да. Кичинекей болуп жаңа эмчекте балам менен кантип жумушка чыгам? Чыга албайсың да. Анан айла жок ушундай эмеге бардым да. Аяка мен күнүгө чыкпачымын. Аяка мен пятница күнү бир 2-3 жолу чыктым. Ошол кезде мен аябай кыйналган болчумун, действительно. Балам да кичинекей болуп, анын ичкен жегени, ар бир баланын ичкен жегени бар да. Күйөөңүз ал убакта иштеген? Жумушу ошол кезде жок эле болду да, жок. Жок деп, мен ал айткан боюнча мен эми барып текшербейм да, иштебейм деп. Ар бир адам чоң эле адам да, акыл эси ордунда да. Ушул жакка чейин жашап келгенбиз, ошо баламды алгандан бери кичине олку солку болуп атабыз да. Иштейт, жанагындай стройка өзүнүн деле образованиясы да жок. Ал деле мага окшош эле адам, экөөбүз окшошпуз негизичи. Ал деле бирде жумушу болот, бирде болбойт. Анан көбүнчө үйдө отуруп калат эле. Кышкысын боюнда жок эсе, кышкысын мен постоянно ал отуруп калат эле, кышкысын үйдө. Мен иштейт элем. Алмак салмак ушинтип иштейт элек да. Азыркы учурда кичине мындай неме болуп атабыз да. Ар жагы дальнейший жашоом белгисиз болуп атат да. Эми ал личныйго дейин, ошон үчүн ошо силерге кайрылгам да, ошо кандайдыр бир жардам болобу деп. Мен президентке деле кат жазгам да, ал катты бирок каяка апарып береримди билбейм да. Бая сага тартып жөнөттүм го, 3 парак кат жазгам. Ошону ойлоп аткам, ошо балким ак үй жакта барып сураштырсам, бир кат тапшырган жери барбы, кат алган жери барбы деп. Эгер мүмкүнчүлүк болуп, эгер ушул видеону президент көрүп калса, президентке жолугат элем. Эгер мени кабыл алып, ушул урматтуу Садыр Нуркожоевичке кайрылат элем. Эгер ушул видеону көрүп калса, эгер мүмкүнчүлүгү болуп, убактысы болсо, мен ал кишини деле билем, ал киши убактысы деле жок да. Эгер убагы болуп калса, ушу бир жардам берип, мага кезиксе, баламды кайрып беришиңизди суранат элем. Анда азыр мындай кылбайлыбы, биз менен чогуу барып, өкмөт үйүндө эме кабылдамасы бар, катты салган кутучага бизге чогуу барып салган. Барам. Балдарыңыз калтырап турушарбы? Ооба, бул тура берет балам үйдө. Сиз буга чейин билчүмессизби, эме ушундай кайрылып салса болот деген? Жок, вообще билген эмесмин. Каарманыбыз баламды кайтарып алууга өлкө башчы жардам береби деген ой менен ага жазган кайрылуусун президенттик аппараттын кабылдамасындагы кутучага таштап кайтты. Колумдан келсе балдарым үчүн хан сарай курбайт белем деп көз жашын көлдөткөн келин баласын бооруна басууга зар. Ал эми биздин редакция бул окуя боюнча экинчи тараптын жүйөсүн угууга дайын.